bayramımız kut bolsun. Kırgız mamleketçiligi, mamleketni mындан ары кандай жол менен өстүрсөк, элибиздин турмушун кандай кылып оңдосок, элибиздин биримдигин кандай чыңдасак деп. Ар бир адам ниетине жараша, оюна жараша бизге белгисиз болгон талаалар менен биригип, аларда бир глобалдык талаа түзөт экен, мейкиндик түзөт экен. Мен мына ошол толкунду сезип, билип турдум. Анткени биздин жүрөгүбүз бирдей ритмде согуп, оюбуз, ниетибиз бирдей болгон. Сиздердин колдооңуздар мен 2 жыл 7 ай одиночно камерада болдум. 2 жыл 7 ай. Бирок өзүмдү бир күн дагы жалгыз сезген жокмун. Анткени мен сиздердин колдооңуздарды бул дүйнөдө бар экендигиңиздерди сезип турдум. Бул апыртуу эмес. Чындыгында мына ушундай. Эмне үчүн биз отуруп чыктык? Мындан 3,5 жыл мурун ошол кездеги президент Атамбаев конституция кол салып, бийликти менчиктеп узурпациялап алам. Кошташта жатып, Кыргызстанды көптөгөн жылдар башкарам деген ниетин Атамекен биринчи айтып чыкты. 31 августта Алмаз Атамбаев Кыргызстандын экс-президенти Роза Исакованын дарегине акарат келтирип, Роза Исакованын жалпы эле кыргыз элинин тарыхый эрдигин, апрель революциясынын жетишкендиктерин жерге урду. Мына ошондо көптөгөн граждандык коомдун активисттери, мүчөлөрү сыяктуу эле Атамекен партиясы мындай узурпатордук умтулууларга каршы чыкты. Атамекен партиясы оппозицияга кетти. Урматтуу партиялаштар, мен өзгөчө журналисттерге кайрылгым келет эле. Фракциянын атынан мен партия оппозицияга кетет. Анткени президент Атамбаевдин саясатына биз каршыбыз дедик. Бул жөн эле сөз эмес. Бул ондогон, жүздөгөн адамдардын тагдырын өзгөрткөн сөз. Бир нече депутаттын исинен эле иш козгобостон, министрликте, акимчиликте, башка муниципалдык кызматта иштеген Атамекен партиясынын өкүлдөрү жүздөгөн, миңдегени Кыргызстан боюнча жумуштан бошотулду. Атамекенге жакташкан участкалык милиционерден электромонтёрго чейин жумуштан бошотулду. Таталдуу укугунтукка алынды. Ошондо бирөө дагы нааразы болуп койгон жок. Биздин төрагабыз туура эмес кылды. Оппозицияга кетпей эле коюн колтугунда жүрө берсек деп кейсе болот эле да. Бирөө антип айткан жок. Анткени биздин оюбуз бир, чечкиндүүлүгүбүз, кадамыбыз бир болду. Ошондуктан мен сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирип, жолугушканга кубанып тургандыгымды баса белгилегим келет. Рахмат. Мекендештеримен чын жүрөгүмдөн ыраазычылык билдирем. Жана айтпадымбы, карайлаганда караан болор эл бар экен деп. Өрөк Черкеевич айткан элибиз сынбасын деген тилектер ишке ашып атканын айттым. Биздин кыргызыбыздын уюткусу төөлүктүү болсун дедим. Бул сөздөрдү мен тиякта жатып сезген биринчи оюма келген сөздөр болду. Мен силерге чын жүрөгүмдөн дагы бир жолу ыраазычылык айтам. Рахмат. Kaglayın Ömürbek, aynanan düşün. Biz barış baktılımız bugün. Bugün tarihi gün 29 Ağustos. Ekoңор baktılы ekensingер partiyаңар, силердин o жердеги жора жолдошторуңар чындан эле күнү түнү сен айткан жанагы 2 жыл 7 айдын ичинде
аркаңардан жүргөнүн биз баарыбыз көрүп, мына ошого бүгүн да күч алып, ошол жерде баарыбыз сүйүнүп турганыбыз, ыйлап сүйүнгөнүбүздөн ушунчалык мына акыйкат келди, бар экен. Мына бүгүн болсо биздин Кыргызстандын саясий тарыхында бир өзүнчө бир атактуу, көрүнүктүү күн болуп атканына биз баарыбыз күбө болуп отурабыз.